Амансыздарбы, ардактуу замандаштар, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Арыбаңыздар, калың кыргыз журтчулугу, көңүлдүү кушубак кечиңиздер менен. Мына ментип өзүңүздөр көргөндөй, бүгүнкү күндө биз кайрадан ЛТР телеканалы Ак чөлмөк айыл кечтери теле долбоорунан сиздер менен көгүлтүр экрандан жолугушуп отурганыбызга албетте кубанычтабыз. Ушул Ак чөлмөк айыл кечтери долбоорубуздун башталышында Ош облусунун Айтылуу Алай жергесинен старт алган элек. Андан кийин карай Ысык көл облусунун Ак суу жергесинде улантылып келдик. Ал эми бүгүн болсо оюн кезеги берекелүү болгон Ош облусунун Кара Суу районунда уланууда. Албетте, келиңиздер анда ар бир улуттун улут болуп калыптануусунда улуттук мурастарын биз бекемдеп, далилдеп айтып келебиз. Демек, бизде дагы мына ушундай каада салттан, үрп адаттан сырткары кыймылдуу оюндарыбызды мааниси терең сыр каткан, философиясы терең маанилүү улуттук биздин канчалаган сонун оюндарыбызды тарбиялык мааниси менен кийинки муунга өткөрүп берүүдө парзыбыз чоң экенин билсек болду. Ооба, аябай туура айтасыз Алтынай эжеке. Эми биз башканы коюп Манасты айтып коет го. Анын сыңарындай биз ар бир иш-чараны дал ушул Абдыманап агайыбыздын Манасы менен баштайт эмеспиз. Бүгүн дагы дал ушул салттан узабай бир Манастан үзүндүк саккан тет. Албетте, кана келиңиздер анда. Абдыманап агай, айкөлүбүз жөнүндө өзүңүз баяндаңыз. Көбү төгүн көбүчүн, көпчүлүк элдин көнүчүн, көрүп келген киши жок, көбөгөн менен иши жок. Жармы төгүн жармычын, жарандардын көнүчүн, жанында болгон киши жок, жалганы менен иши жок. Ирендерден алган сөз, инжи кылып калган сөз, ак жүрөккө конгон сөз, кайнап иштеп болгон сөз. Чообаттанган баатырдын жан жөкөрү болгон сөз, белес белден борондон беш удургуп өткөн сөз, баласынын атасы мурас кылып кеткен сөз, жазып калган немеди айтпай жуткан эп болуп, канча кылым бул жомок, калың элге дем болгон, кажыбаган элleri кайрат берер бел болгон. Ошол күндөн ушул күн төккөн кумдай күн өттү, түгөмөс нечен түн өттү, санжыргалуу шер өттү, алышкан жоосун жок кылган албан түркүндөр өттү. 50 жылдан эл жаңы, 100 жылга барып жер таңы. Ошо бабалардан уланган биз экенбиз бер жагы, канчалык элдер көз жумуп. Айтар сөздөн шашпайлы ошо беренин Манас баатырдын баянынан баштайын. Ойлоса болгон жок, кара калма конгон жок. Ойлоп турса Манасы жерке малдар жеткени, жет чокмур төрт бустап, баатырдын башына тийип өткөнү, жети чокмур жегенде Кыдыр ата карабай, кыранын согуш көрсөттү, кылча жанын аябай, тегерегин карабай, тепкилешти көрсөттү, тегелегин аябай. Майланган буудай жүздөнүп, күгүн туман көздөнүп, өртө көзү бейжайнап, карабайын чыңкармап, каты салларда ат экен, байдакып, малдайып, чалыптыр, бодай кырбин, таппайып, үсүнү чыгып калыптыр. Нурдөлөт мырза, мынакей өзүңүз көрүп тургандай, мен баамдап байкасак, көпчүлүктөн сурап көрсөк дегендей, бул Кара Суу жергеси дагы канчалаган калк үчүн кызмат өтөгөн мамлекеттик ишмерлер, зоболосу бийик инсандарга, ошолордун катарында белгилүү ырчы, чоорчу, комузчу таланттарга бай эл бекен. Андыктан мына бүгүн азыркы биздин Ак чөлмөк оюнубузда дагы өздөрүнүн өнөрүн мына ментип жалпы журтчулукка жарыялап келип отурган инсандар бар турбайбы? Көрсө деген бул төкмөлөр Кара Суу жөнүндө жар салып берели деп турат. Бул демек Кара Сууда бир өзгөчө майрам, шаң бар экендигинен кабар берет. Ооба Алтынай эжеке, аябай туура айтасыз. Эми Кара Суу району биздин өлкөдөгү эң бир тарыхы бай райондордун бири десем жаңылышпайм. Анткени 2025-жыл дал ушул Кара Суу району өзүнүн 90 жылдыгын белгилеп, Кара Сууда аябай сонун иш-чаралар өткөрүлүп жаткан. Мезгили сиз айткандай Кара Суудан эчендеген кыйындар, эчендеген мыктылар чыккан. Ал эми биз Кара Суу районунун мактоо үчүн, Кара Суу районунун даңктоо үчүн акындарыбызга кезекти берсек кандай болот? Албетте, мына ушундай жар салган жарчылар аркылуу кимдин ким экени, кайсыл элдин эл экени байкалат эмеспи?
Assalamu aleykum, oy amandık dileyim kalkıma. Oy amandaşpay söz başto menin tura gelbeyt saldıma. Andıktan aman bımında kutman el, önörüm büyük tutkan el. Haştoydun akınırçısın, alkıştap suyu ukkan el. Sensin erbi kutman el, o ezel ten önür tutkan el. Erim be yakınırçısın, el cirep muyu ukkan el. Totonun başı kar çalat, mıntip tökmölör ırdap jar salat. Oyalat o başı kar çalat da akındar ırdap jar salat. Emi ulu tovasıca kar çalattan, mende ulun arırdap jar salat. Sayan tovaşı kar çalatta, mende sarvalan arırdap jar salat. Irçılar ırdap ırların, biçiler bilep bilerin. Ötkörüp jatat karaçı, mında ak çölmök degen bayramın. Elir vurdaydı karaçınan, elimdin eki balası. Toktobayırdaydı karaçı, bizdin Karasunun cubbalası. 90 yaşka toluptur uşulculu Karasu. Harcılı bolsun bayramday, esen aman turalı. 90'ga gelgen turbay bu todo elim kurağı. Karasu degen gengörön, aytkanım sazgı turavı. Azın oğlak aytalı, bugün Karasu eli jerim turalı. Karasu'dan kın atağın, ukpagan var, ukkan var. Kançalagan insandan ataktu bolup, elimden el gözüne görünüp ataktu çıkkan uldar var. Komuzluk oldu sayragan, ukkan adam jaynagan. Oynop bütse bir günün ukkusu gelgen gayradan. Boluştay bolgon komuzçun, çıkkan eken elimden, çinele kolunda komuz sayragan. Göngüldördün götörüp, gödöndün ırlar jaynagan. Jada kalsa todoğu bulbulday bolup sayragan. Eşbayıp tokun çıkkan jer, men oşol menen maktanam. Jaraşa bere turbaybı, uşunday da maktasan. Süretçiler dağı var, Kırgız eldin içinde. Karasu'da törülgün, eldin uldun bağı var. Ayta versek tügünbeyt, Karasu bizdin mekende. Jaynap turgan karaçı, egin talaçı tüzdörü görünüp durat bugün bir. Toğlorunda bulbuldar, sayraganın karaçı. Sayrandap bugün bayramdap, akçölmöktün oynoğun jigitleri balası. Bugün sonun bayramdı, jigit kızlar ulantıp, taң atqıçan kulaylı. 90 yaşka gelgende, Karasu bizdin mekenge, kızmatты jakşı kılalı. Den soluk bersin Kudayım, barımız orubay esen turalı. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүнкү ак чөлмөк айыл кештери биздин долбоорубузда ыр күүлөр менен кошо кетет эмеспи? Мына мынтип Карасу эли өзүндө бар талантты мына мынтип бүтүндөй журтчулукка жар салып турган кези. Андыктан мен ойлойм, жана сиз айткандай эле Карасууда далайлаган Эчен деген элдин жүрөгүнүн түкүрүнөн орун алган мыкты чыгармаларды жараткан ырчы чоорчулар өткөн эмеспи? Мына ушул чыгармачыл инсандардын жолун улай кыз жигиттер дагы келе жатат. Кана эмесе, кол чаап тосуп алалы. Биздин жаштар сиздерге шаң тартуулаганы келе жатышат. Çağalmayday kaykıp uçup paralbay, Caş
көжағардары табалма. Кептерім түтіп өйін арманында, қажақ жайып құмар жазып қалалыма. Асман керім түтіп өйін арманында, құмар жайып құжақ жазып қалалыма. Serpip жүргөнüm, canım dörttөp жал-жал қарап күлгөнüm. Мынча неге түлкі қумай ойын ұттым, айтшы неге анық бері сүйгөнüm. Мынча неге түлкі қумай ойын ұттым, айтшы неге анық бері сүйгөнüm. Sen degende tuра албаймын жаялып, кел аткансы эки жагым карарып. Түшүмдө да карагайлуу булактар, булактайсың кундуз чачың тарарып. Түшүмдө да карагайлуу булактар, булактайсың чачың тарады. Улақтайсың құндыз чачың тарады. Нурдөлөт мырза, мынакей караңыздарчы, кас катар тизилип отурган биздин ак элечек апаларыбыз, мына мындай бакайдай болгон аталарыбыз те жаш кездерин бир эске салды болуу керек, апалар. Жайлоодо мына мынтип отургансыздар да, караңыздарчы, кандай гана сонун керемет күндөр, керемет көз ирмем. Азыр эми келиңиздер, бүгүнкү ак чөлмөк оюнубузда биздин теле долбоорубуздун шарты боюнча 3 оюн камтылган. Ал улуттук оюндар акыркы мезгилдерде биздин унутуубузда калып кетти. Унутуп калдык, биздин жаштар улантпай бара жатат деген оюндарды биз эске салганы турабыз. Азыркы мен айта турган оюнду азыркы күндө ойноп келет биздин жаштар, балдарыбыз ойноп келет. Бул оюн болсо орто топ деп аталат экен. Бул башкача айтканда азыркы күндө топ чапмай, топ кашты деп дагы, ортого турмай деп дагы айтып келет эмеспи. Болгону айырмачылыгы азыркы жаштар желим топ менен ойношот экен. Алтынай эжеке, биз эми желим топ менен ойноп чоңойдук, орто топ деп коебуз, биз ортого турмай дейбиз. Эми сиздер убагыңыздарда кандай ойночусуздар? Ал мезгилде эми желим топ жок болсо керек эле. Эжекелер айтып атпайбы? Койдун кылчык жүнүнөн алып, суулап туруп тоголоктошкон. Кадимкидей улам сууга салып тоголоктоп олтурганда ал бышып, катуу топко айланган. Туурабы? Ошентип ойночубуз да кадимкидей эле топ болчу, секирчүү, кадимкидей эле. Мына сага мен дагы көптөгөн ушу чоң апалардан жасалган топту уктуң беле? Жок, уккан эмесмин. Мен ушу желим топту жакшы билем, бирок сиздер ойногон топту тилекке каршы билбейт экенмин. Эми бүгүн бизде андай топ жок, бизде желим топ бар. Ошондуктан бүгүн орто топту шартка жараша, замандын талабына жараша, шартына жараша желим топ менен ойнойлу эжеке анда, Топ каштыны азыр ойнойбуз. Андыктан биз бул жерге 8ден 2 команда болсо, көпчүлүк болсо дагы болбой калат. Андыктан 8 адамдан 2 жаат болсо жакшы болот. 16 кыз жигиттер чыкса керек, Кана келиңиздер. Эми мындай, азыр сиз оболу чүчү кулак кармап же болбосо таш бекитип, оюнду ким баштайт ошону билип алыш керексиз. Бул жамааттан бир башчы чыгыңыз. Башчы катары Айбек мырза, ал эми бул жамааттан болсо келиңиз, мынакей. Артыраак туруп алыңыз, айтып коюшпасын, артыраак туруп. Артыраак турасыз дагы, бекитесиз. Эми, оюндун шартын азыр айтам, ким биринчи таап алса, ортого турат. Канакей. Сиздер, сиздер бөлүнөсүздөр. Ал эми бул команда ортого улам 4төн кирип олтурасыздар. Ким
баягы жаны өлгөнү сыртка чыгып турат, Оюндун шарты боюнча бул оюн өзү ушундай шамдагайлыкка, эпчилдикке үйрөтөт. Азыр көрөбүз, кыймыл кимде көп болсо, топту улам кармап алса, албетте бирден жан кошулат. Урматтуу командалар, биз оюнду баштайбыз. Эгерде ушу ортодогу команда топту кармап алсаңыздар, сиздерге бир жан кошулат. Демек биз бул командага топту узатабыз. Даярбызбы? Даярбызбы? Кеттик анда. 1, 2, 3. Өзүңүз көрүп турдуңуз Абдыманап агай. Мынакей биздин жаштар кандай оюн көрсөттү. Булар өздөрү кандай болот экен деп ойлонуп атышты эле, кандай ойногон өздөрү да байкабай калды. Тулпар, бул жак Бүркүт. Кандай дейсиз? Туура айтасың. Өтө жакшы оюн көрсөтүштү. Эки команда тең жакшы эле даярданган окшойт. Менимче барабар болуп калды. Баягы топ кармагандары менен баары жогу бирдей эле болду. Мен ушу тең деп баалайм да. Бирок жакшы ойногондо кийинкилер мында шамда кайрак тет ойношту да ушу. Нар жактагы команда. Рахмат. Тулпар командасы мындай көзгө тар мергендер көп экен, буларда. Бар болуңуздар. Албетте бул биздин биринчи оюндун гана өткөрүлүшү болду. Эми мындан ары карай ыр күүлөргө кезек берели. Нурдөөлөт мырза. Ооба, сөзсүз түрдө бизден алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Алдыда буйруса дагы да болсо, мыкты биздин улуттук оюндарыбыз болот. Андан соң мыкты таланттуу инсандар, таланттуу кишилер өздөрүнүн таланттарын сиздерге тартууламакчы. Kılınlardan kılın kartı, Kızıl sunun susu ağılır, Balcı tangan tatlı kımızday, Tulgan ceridin susun sağındı, Jürsün ağın alı sarılı, sanaman akıl ayıtı asıl givay kani atalarının gevin sağına saroyu menin kögöy tosuna bürküt şanşı bükük sayrağa Işkın teri vaskan
шылтыр қоңыр желдер салқын асыл жер қоқты белес күнгөй тескейде қойғай тарған күнді сағындым жүрсін ағыңады сарым ата жұртым кетпейт санаман ақыл айтып асыл кеп айтқан аталардың кебін сағынам түнді күнін түтіні булатып апам жапқан нанды сағынам үйрі жылқы айдаған атам жүрген жерді сағынам балалығым естеп сағынам апам жапқан нанды сағынам ой Ular sayray tulu tolunun ey başında Tilkilikçil oynoy tekleri taşında Meltiregen bey kutuğa balkıp ölürüm Meltiregen bey kutuğa balkıp ölürüm Kazır doktor karkıldaşat ey sazında Ağlar görsün atpay jür, harçağa balta çappay jür Hata konuştuğan yer kadırın bilip barıktay jür Hartu adırmak maley şabınım Ak buluttan aska joluk salınım Жылғалардан атырылған мөлтір бұлағы Жылғалардан атырылған мөлтір бұлағы Көңіл көксейт қачаны болсоң ей сағыным Ақ кептері көрсөң атпай жүр Ақ гүлді көрсөң баспай жүр Көтеріп борын басқан жер көркөмін биліп барықтай жүр Sekin sekin ey tıvıra Kulağıma bir sonunur şıbıra Aylanayın nene cıttığı galatom Aylanayın nene cıttığı galatom Aralasam bütkön boyum ey çımıra Ağular görsün atpay jür, harçağa balta çappay jür Hata konuştuğan yer kadırın bilip barıktay jür Hak kepteri görsün atpay jür, hak güldü görsün baspay jür Götürüp borun baskan yer görkөmün bilip barıktay jür Hata konuştuğan yer kadırın bilip barıktay jür Өзіңіздер бағындап тұрғандай Қарасу жергесі дағы да болса таланттарға бай екендеген өз өнерлеріменен көрсетіп тұрады. Азыр болса өзіңіздер білсеңіздер керек бұл қырғыз тарихында дастан деген бұл қырғыздың өткен тұрмышын, жашосын,
ичиндеги кайгы муңун болгон баарысын ыр менен көркөмдөп айтып берген, баяндаган. Демек мына ушул дастан кийинки мезгилдерде кантсе дагы биздин жаштардын арасында улантылбай келе жатканы бир аз өкүндүрөт. Бирок ошентсе дагы уучубуз кур эмес, дастандарды кийинки муунга калтырууда өзүнүн жакшы жигердүү эмгегин арнап келген эжекелерибиз олтурат. Келиңиз анда Эркайым Исраиловадан дастан угалы. Жети кабат жер астын жарып чыккан, аккан суу. Жер аламдын барысын багып чыккан аккан суу. Алты кабат жер астын атып чыккан аккан суу. Адам ата обону багып чыккан аккан суу. Ала тоонун боорунан жарып чыккан аккан суу. Алтын гана жезбөрөк ошол балык эле чыккан, аккан суу. Кара тоонун боорунан жарып чыккан, аккан суу. Күмүш канат тез куйрук балык чыккан аккан суу. Кара таштан жаркырап түшүп жаткан аккан суу. Жан-жаны бар шимирип ичип жаткан аккан суу. Ак кыянын боорунан канат алган аккан суу. Карып мискин бечара дарат алган аккан суу. Улай чопо киринен арылдырган аккан суу. Айт дегенде шуладай ошол жарык эле чыккан, аккан суу. Бетегеси кулпунган төрдө болот, аккан суу. Жаратылыш жасаган өрдө болот аккан суу. Калгындар кол болгон, арты сууга са болгон, элге келген аккан суу. Урда болуп көрбөгөн, жерге келген аккан суу. Жер үстүндө жашаган, элге келген аккан суу. Көз тамчысын жоготпой, бир тамчысын коротпой, кармап келген аккан суу. Курмандыкка денесин ошол арнап эле келген, аккан суу. Жаны бар аккан суу күнү түнү, аксаң да, кызмат этип жатсаң да, кадырыңды билбейбиз, көңүлүңдү кери кылып, кайра өзүңдү тилдейбиз. Жок дегенде бир жылда зыярат кылып жүрбөйбүз. Суу сыйлаган зор болор, суу коргогон кор болор. Аккан 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 суу, ошол аманат жанган, жаккан суу. Беттегенин бербеген, жеңмейинче келбеген, тарамыштуу таш билек, балбан жолду жаш жүрөк демекчи. Кармаган жерин карыштырган, каршылашын даалысын кара жерге жабыштырган балбан жүрөк, балбан билек, жолборс жүрөк кыргыздын балдары көрсө кара сууда дагы бар экен деп угуп келдик. Азыр эме биздин унутта калып бара жаткан дагы бир кызыктуу оюндардын бири ушул экен. Нурдөөлөт мырза азыр бука тартыш деген оюн жөнүндө уккан белеңиз. Ушул жөнүндө ойнотолу деп турам. Кыргыз элибизде эчендеген баатырлар, эчендеген балбандар чыккан, бирок дал ошол балбандардын учугун алай азыркы учурда дагы элибизде эчендеген мыкты билеги күчтүү балбан жигиттерибиз бар эмеспи? Бул оюндун аты айтып тургандай эле бука тартыш болгондон кийин бул оюнга менимче ошол күчтүү жигиттер катышса керек. Ушундай улуттун желегин желбирете турган кыргыздын балбандары уучубуз кур эмес экендигин далилдеп турат. Азыр анда келиңиздер, бука тартыш оюну кандай болорун мен оолу бул жака балбандарды чакырып алып, анан түшүндүрүп берсем. Ооба, анда бул жака биз ушул Кара суу жергесиндеги мыкты жигиттерди, балбан жигиттерди чакырып алсак. Келиңиздер, урматтуу жигиттер. Биринчи арканды бер жака алып келсеңиздер. Мынакей, бул жерде жигиттер өзү билет экен. Азыр эми балбандардан экөөңүздөр чыктыңыздар болу. Туурабы? Атыңыз ким? Бектурсун. Сиздики? Элдияр. Элдияр жана Бектурсун. Канакей, эми мындай, оюндун шарты боюнча бул азыр арканды алыңыз. Арканды аласыз дагы, анча-мынча сүрөттөрдөн, анча-мынча интернеттен бир эски булактардан көрсөңүздөр керек, бука тартыштын жиби кандай салынарын билесиздерби? Моюнга салынат, колтук аркылуу арт жака карай. Андан соң ортого азыр бир жерге белги коебуз, Нурдөөлөт мырза, чийин катары белги коебуз. Белги коебуз дагы эки мырза эки жакты көздөй тартат. Качан ошол чийинден кимиси сүйрөп чыгып кетсе, демек ошол жигит мөөрөйдү алат.
Андыктан азыр келиңиздер экөөңүздөр ортого чыгыңыздар. Нурдөлөт мырза чийинди белгилегенге бир белги коюп берсеңиз жакшы болот. Экөөңүздөр эки тарапты карайсыздар. Аралыкты Нурдөлөт мырза тегиздеп койсоңуз. Бир аз алдыраак турабыз. Мойнуңуздарга костюмдун сыртына чыгарып алыңыздар, мойнуңуздарды кыйып кетпес үчүн. Биздин көрүүчүлөр даяр болсо, колдоп коштоп туралы келиңиздер. Даярсыздарбы? Бука тартыш оюну башталды. Азамат. Көрдүк, кайсыл жигит мыкты болду. Абдуманов агай көрүп отурасыз. Биз кийинки команданы чакыралы, кийинки жигиттерди чакырабыз. Гана команданын өкүлдөрү келип бериңиздер. Мыкты жигиттер болсо. Автандил, калпак чечесизби же калпак чечип койсоңуздар деле жакшы болот. Гана келиңиздер. Автандил жана Чубак мырзалар бука тартыш оюнуна чыгышты. Жигиттер, эгер даяр болсоңуздар. Гана. Автандил. Мойнуңузга өткөрүңүз. Өткөрдүңүзбү? Моюнда, Жакшы, бир аз алдыраак туруп алыңыз сиз. Бир аз. Чубак, алдыраак туруңуз. Автандил, кой бер. Эгерде жигиттер, балбандар даяр болсоңуздар, баштады кандай, Чубак мырза утуп кетти, азаматсыз. Арстан жүрөк, балбан билек, балбандар. 1, 2, 3. Азаматы кем бұл жигитибиз? Атыңыз ким болот? Бектурсун өзү кичинекей болгон менен чындап эле балбан билик экени байкалды. Азамат Экөө баягы эмне деп коет, итчи кылыч деп коебу? Экөө тең болуп калды, Кандай дейсиз Абдуманов агай? Да бир жолу көрөлү. Алмашыңыздар, кана? Алмашасыздарбы, кандай кыласыздар? Келиңиздер. Бектурсун менен Элдияр экен. 1, 2, 3. Абдуманов агай, кандай дедиңиз? Элдияр жеңди. Элдияр жеңди. Элдиярга кол чаап коюңуздар. Элдияр, келиңиз. Мына биздин балбан жигитибиз Элдияр. Дагы бир жолу катуураак кол чабыңыздар. Азамат, эркиниңе берсин. Элдияр менен бука тартышам дегендер барбы? Каалоочулар. Ардактуу телекөрүүчүлөр жана бүгүнкү теледолбоордун катышуучулары, мынакей бука тартыш оюну жыйынтыкталды. Мыкты балбан билек жигиттерибизди аныктап алдык. Азыр болсо жагымдуу чыгармага кезекти узаталы. Алдыңыздарга Жеңишбек Маматов агабызды чакырабыз. Аккордеондун коштоосунда өзүнүн чыгармасын тартуулайт. Кол чаап коюңуздар, келиңиздер. Çal
Баракелде, мына ушундай биздин Токон Эшбаевтай үнү бар биздин эң мыкты соннордаган агабыз экен. Кол чаап туралы, агайыбыздын өмүрүн улантып, дагы да ырдап жүрө бериңиз. Андан кийинки кезекте келиңиздер. Кара суу таланттары кайрадан улантыңыздар. Биздин агай кызык адам тамаша, кызыгы көп сан жетпейт ко санаса. Жеңе бизди ушунчалык сыйлайт ко, томполоңдоп жүгүрөт ко балача. Жеңем кетсе кыдырып, кеч келет ко күн жүрүп, агай үйдө олтурат, шылпылдатып кир жууп, биздин агай тамаша. Бул агайды жеңе бизде мактайт ко, жамандоого тил өзү да барабайт ко. Канчалык көп мактабасын жеңекем, мындай агай бул дүйнөдөн таппайт ко. Жеңем кетсе кыдырып, кеч келет ко күн жүрүп, агай үйдө олтурат, шылпылдатып кир жууп, биздин агай тамаша. Үйесине мойнубузду бурубадык, жүрүпбүз го көп нерседен кургалып. Кел жигиттер сыйлайлычы аялды, аз да болсо бул агайдан үлгү алып. Жеңем кетсе кыдырып, кеч келет ко күн жүрүп, агай үйдө олтурат, шылпылдатып кир жууп, биздин агай тамаша. Жеңем кетсе кыдырып, кеч келет ко күн жүрүп, агай үйдө олтурат, шылпылдатып кир жууп, биздин агай тамаша. Биздин агай тамаша. Биздин агай тамаша. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү Ак чөлмөк айыл кештери теле долбоорунун катышуучулары бүгүнкү программабыздын алкагында өзүңүздөр көргөндөй мыкты таланттуу инсандар, ырдап акындарыбыз төгүп, мынакей дастанчыларыбыз дастан айтып атат. Аны менен биргеликте бүгүн дал ушул калем кармап, ыр жазган, мыкты көркөм окуган таланттуу инсандарыбыз дагы бар. Дагы бир эжекебизге кезекти узаталы, мыкты саптардан жалпыбызга көркөм окуп берсе анда. Саламатсыздарбы? Мен ушул Бекжар айылына келин болуп келгенде жазган ырсаптарым бар эле, ошондон сиздерге кыскача үзүндү. Келин болдум Бекжар деген айылга, ызгар кыштын так декабрь айында, кардын аппак бүртүктөрү жалтырап, көзүмдү алды келгенимде айылга. Үшүтөм деп кыштын шамал ызгары, буйталанып кардуу ызгар кыйналды. Үшүбө деп өз кызындай күйүнүп, энекем ай жылуу карап жылмайды. Үшүбөстөн ысып чыктым сүйүнүп, киргенимде кайын журтка жүгүнүп, келин дебей кызым десе атакем, кылгым келди кызматымды жүгүрүп. Кышы аппак, жазы жашыл төр болуп, тоолорунда түркүн түстүү гүл толуп, суусу таза, аба салкын жайында, жакшы адамдар байыр алган айылда. Атам, энем колдоп ар бир тараптан, келин эмес кызым дешип карашкан, ушул эки инсан болот мен үчүн, турмушумдун кубанычын жараткан. Эми мынакей урматтуу биздин теле көрүүчүлөр жана ошондой эле биздин көрөрмандар жана дагы биздин Ак чөлмөк оюнубуздун катышуучулары азыр мынакей өзүңүздөр күткөн бардык көрүүчүлөр күткөн деп айталы мүнөттөр келип жетип олтурат. Бул да болсо Ак чөлмөк айыл кештери деп бекеринен аталбаган, айылдын кечинде Ак чөлмөк издеш керекпиз. Ак чөлмөк оюну жөнүндө кимдер билет, кимдер билбейт. Мисалы Нурдөлөт мырза, сиз кандай элестетесиз Ак чөлмөк оюну жөнүндө? Мен буга чейин элестетпейт элем. Бүгүн элестетип баштадым. Ушул Ак чөлмөктү ыргытса кечинде ушу айылдын анан айдын нурунда ушул Ак чөлмөктү таап,
ким тапса ошол жеңүүчү болот экендигин түшүндүм. Азыр мен колума дал ошол ак чөлмөк ушул болсо керек Алтынай эжеке. Ушул ак чөлмөк деп аталат. Бул биз азыр шартка байланыштуу ушундай жумуру жыгачтан атайын жасап алдык. Бул караңгыда көрүнүп туруусу үчүн ушундай түстө болот. Ал эми илгери ак чөлмөктү атайын койдун жилигинен жасашкан. Жана дагы ал сөөк күнгө жакшы кургаганда фарфор сыяктуу жарык бөлүп чыгарат экен караңгыда. Ошон үчүн атайын сөөктөн жасашкан. Азыр биз болсо могуреки жыгачтан жасап алдык. Азыр оюндун шартын түшүндүрөйүн. Эки жамаат болуп бөлүнөбүз. Урматтуу биздин оюндун катышуучулары, өңчөй жаштар. Эки жамаатка бөлүнөбүз дагы. Биз азыр сиздерге белги бергенде ак чөлмөктү бул Нурдөөлөт ыргытат, сиздер барып издейсиздер. Ал үчүн сиздер могу жерге келип туруп бул жакты карап турасыздар. Негизинен ак чөлмөк оюнунун шарты, максаты дегеле ушул илгерки айылда дискотека болгон эмес, азыркыдай оюнзоок жаштар бири-бири менен таанышчу жай болгон эмес. Ошондуктан илгери атайын ушундай бойго жеткен кыздарды жеңелерин кошуп ак чөлмөк оюнуна чыгарышкан экен. Бул да болсо айылдагы мыкты жигиттер болсо атайын ак чөлмөк ойногону келип кыздар менен таанышкан. Ошол кезде жеңелердин кызматы аябай күчтүү болгон. Ак чөлмөк ойногон боюнча анча-мынча кыздар жок болуп кетишкен экен. Жок болуп кеткен эмес, мындайча айтканда, жигиттерге колуктуу болуп ошол ак чөлмөк издеген боюнча кеткен экен да. Ал эми мынакей азыр жигиттердин арасында бойдоктор бар экен, айт деп турушат, азыр көрөбүз. Ооба, туура айтасыз. Бул жерде бойдок жигиттер, бойдок кыздар, керек болсо жеңелер дагы бар. Жеңелер да даяр экен, көрүп турабыз. Сиз айткандай, ушул мүмкүн бактысын ушул оюн аркылуу таап кетиши дагы мүмкүн. Балким, мындай мүмкүнчүлүк оңой менен келе бербейт. Азыр анда келиңиздер, жалпы жамаат келесиздер дагы бул жака карап турасыздар. Мага чындыгында аябай бир маанилүү жумуш тапшырылыптыр. Ошондуктан микрофонду кармап туруңуз. Алтынай эжеке, мен ак чөлмөктү ыргытууга даярданайын. Азыр эми сиздер демек оюндун шартын түшүндүңүздөр, ким кайсыл команда ак чөлмөк колуна тийсе, тулпар командасына тийсе, тулпар деп атыңызды атайсыз дагы, маарага көздөй жөнөйсүз. Ушул жерге алып келип, ак чөлмөктү таштаган команда мөөрөйгө жетишет. Түшүндүкпү? Жолдон талашып тоскоолдук жаратып, албетте ак чөлмөктү тартып алганга аракет жасасаңыздар болот. Болгону мушташмайы жок, бири-бирин чапмайы жок, катуу тийбеш керек. Түшүндүк да? Ким таап алган команда сөзсүз түрдө атыңыздарды атап, анан кийин баттага көздөй чуркаңыздар. Бул жерде калыстар олтурат. Абдыманап агай, каякта отурасыз? Карап отурасыз. Кайсыл команда келип баттага таштар да өзүнүн командасын атын айтат. Эми издеп жөнөдүк. Бул ак чөлмөк ойногондорго кошулуп эле биз деле чарчап бүттүк Нурдөөлөт. Карма кола токто деп отуруп элечи. Ооба, аябай туура айтасыз. Чындыгында аябай мыкты болду. Командалар бардыгы аябай берилгендик менен ак чөлмөктү издеп, баары күлүк экен. Ооба, Бүркүт командасы алып келип, ак чөлмөктү дал ушул жерге таштап, жеңүүчү аталды. Азаматтар бүгүнкү оюнда дегеле бардыгы аябай активдүү катышты, аябай чын жүрөктөн ойнодуңуздар, Балдар, мындай бала кезде эстедиңиздерби же бала кезде ойнободуңуздар беле ак чөлмөк? Менимче жашуулуу агаларыбыз, эжекелерибиз ойносо керек ак чөлмөктө, ойногонсуздар агай,
Бүркүт командасы активдүүлүгүн өздөрүнүн шамдагайлыгын көргөздү. Бирок бул насип деп коет экен, бир мүмкүнчүлүк экен, колуна тийип калды. Бирок Тулпар командасы дагы булардан кем калган жок. Чынын айтуу керек, аябай чын дилден берилип ойношту. Бардыңыздарга ыраазычылык. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө эң сонун оюн көрсөткөн, эң сонун активдүүлүгүн көрсөткөн биздин жаштарга деги эле жалпы ушул Кара Суу элине чын дилибизден ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен ойлойм, бүгүнкү көрсөтүүбүздөгү ойнолгон оюндарды мына мындай оюндун катышуучулары менимче балдарга дагы үйрөтүңүздөр. Кийинки муундарга дагы үйрөтүңүздөр. Алар дагы Кыргыздын улуттук оюну мына мындай оюндар болгон деп айта жүрсүн, ойноп жүрсүн, албетте тарбиялык маанисин алып жүрсүн деп айтат элек. Эми Алтынай эжеке бүгүн атайын ушул программаны колдоп, коштоп, кубаттап, атайын куттуктоо үчүн келген биздин сыйлуу кадырлуу меймандарыбыз бар. Албетте, мындай шартта дегендей, ушул Ак Чөлмөк айыл кештери теле долбоорубуз бүтүндөй республиканы кыдырып, биз мына ушул унутта калган биздин улуттук оюндарды даңазалоо максатында иштелип чыккан программабызда жакындан колдоо көрсөткөн биздин жергиликтүү жетекчилерге албетте биздин ыраазычылыгыбыз чексиз. Андыктан азыр келиңиздер. Мына ушул биздин Ош облусу деп аткан соң, Орошон Ошту даңазалап канчалаган таланттар ырдап келген, канчалаган азаматтар өз өнөрүн бүтүндөй журтчулук менен чогуу дүйнө жүзүнө таанытып келген. Демек бүгүн мына ушундай эки тизгин бир чылбыр колго алган биздин жетекчиликти бул жака чакырып койсок. Сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн социалдык маселелер боюнча баш кадиси Ураимова Жумагүл Абдыкаровна эжекебизди чакырабыз. Жана ошондой эле Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Табалдиев Канат Касеновичти чакырабыз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, айтулуу ЛТРдеги Актаңдай акындар теледолбоорунун негиздөөчүсү, көптөгөн акындардын устаты биздин сыйлуу агайыбыз Абдывали Акимбеков агайыбызды дагы чакыралы. Жана ошондой эле Абдывали агайыбыз мына ушул теледолбоордун автору катары дагы. Албетте тер төгүп отурган учуру. Келиңиздер анда, биз атын атаган сыйлуу инсандарбыз. Сиздердин эки ооз жакшы сөзүңүздөрдү угуп койсок. Элибиздин башын бириктирген улуттук мыкты каада салттарыбыздын даңазалап келе жаткан урпактардан урпактарга, муундан муунга кемибестен өткөрө турган биздин маданий баалуу мурастарыбыз болуп эсептелет. Ушуга бардыгыңыздар жигердүү катышып, бүгүн даңазалап өнөр ээлеринин таланттарына күбө болуп, мына кезекти Ысык Көл облусунун Тоң районуна узаткан турасыздар. Албетте ошого биздин бүгүнкү Ак Чөлмөк айыл кештери теледолбоорунун сапарын байсалдуу болсун деп, ийгиликтер менен жакшы узатып, кайра айланып келгенче калкыбыз сүйүп, кубанып, күтүп көрүүнү эңсеген жакшы программалардын бири болуп каларына ишенебиз. Бардыгыңыздарга чоң рахмат, жергебизде бейпилдик болсун. Бар болуңуз, Канат Касенович, сиздин сөзүңүз тугалы. Саламатсыздарбы, урматтуу Ак Чөлмөк айыл кештери теледолбоорунун катышуучулары, урматтуу мен сүйүктүү кара суулуктарым. Биздин жерибизде кайрадан оомат келип турат. Биздин жерибизде кайрадан майрам. Мына быйыл 90 жылдыктын алкагында 90 иш-чара өткөзөбүз деп белибизди бекем бууп баштадык элек. Ошонун мына бири дагы болуп бизге ЛТР телеканалынын атайын теледолбоору келип атат. Урматтуу кара суулуктарым, бардыгыңыздарды ушу бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Жерибизде тынччылык болсун, элибизде токчулук, молчулук болсун. Кара Суу району мындан арда өнүгө берсин. Ушул теледолбоорду өткөрүп атканда мен терең ыраазычылык билдирем. Иштериңиздер ийгиликтүү болсун. ЛТР телеканалы ар дайым ушу кыргыз маданиятын, кыргыз рухун, духун ушул дүйнө жүзүнө таратып жүрө берсине тилектешмин. Кезекти Ысык Көл облусунун Тоң районуна өткөзүп беребиз. Ай баракелди Канат Касенович, ыраазычылык. Эң сонун буйрса ал жактан дагы биздин программа эң жогорку деңгээлде тартылып келет деген ишеничтебиз. Бар болуңуз. Анда эмесе келиңиздер, мына ушул долбоордун жаратманы десек болот. Биздин Актаңдай акындар ордосунун түзүүчүсү Абдывали Акимбековдо сөз. Канат Касенович
90'га чыгышыңыздар менен куттуктайбыз биринчи. Майрамыңыздар кут болсун. Биздин бабалардан уланган улуу салтты biz тарыхты байкап отурсак, ушул эл-тээр телеканалы элге жакын канал болгондугу үчүн биз жетекчилик баш болуп, ушул долбоорду 2 жылдан бери баштап келебиз да. Биздин президентибиздин биринчи жарлыктарынан баштап азыркы кийинки чыккан жарлыктардан негизи бардыгы ушуга камтылган да. Майрамыңыздар кут болсун. Мына сиздердин берген кезекти биз Тоң районуна буйруса алып барабыз. Бар болуңуздар. Ыраазычылык, урматтуу Абдыбали Акимбеков. Чоң рахмат сиздерге. Албетте Абдыбали агай айткандай, биз мына ушул сиздердин саламды буйруса өз элерине жеткирип барабыз. Анда эмесе, ардактуу замандаштар, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдап тургандай, биздин ушул Ак чөлмөк айыл кештери теледолбоору бүтүндөй кыргыз журтчулугун аралап келаткан учур, бүгүн мынакей байманасы ашынган, берекеси төгүлгөн Кара Суу жергесинен мына минтип Тоң районуна узатып бара жатабыз. Ал эми бүгүнкү мына ушул теледолбоордо өздөрүнүн өнөрүн көрсөткөн жалпы таланттарга, Кара Суу элине, момундай бакайдай болгон аталарга, ак элечек кийген апалардын баарысына чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип кетебиз. Кара Сууда дагы да болсо жакшылыктын берекенин жери болсун деп айтат элек. Ооба, бүгүн Ак чөлмөк айыл кештери теледолбоорунда мыкты чыгармалары, таланттуу инсандар өз таланттарын тартуулашты, улуттук оюндар ойнолду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин программабыз сиздер менен коштошпойт, буйруса алдыда Тоң районунда демек жолугабыз. Барыңыздарга амандык тилеп калабыз. Ayıla dışı verirse sağla gör, boycettinler çoğuluk bağla gör. Aktandaşık yıldızlar karıştı boz. Aynı tünde biz oynadık Ak çölümü. Aynı tünde biz oynadık Ak çölümü. Men ırgıttım, menden burada sen jettin. Uyganı yok, menden başka sen eşkin. Sevdiğimi severim, uçkundardı gözlerimi çekindim. Uçkundardı gözlerimi çekindim. Ayılar dışı verirsen sağla gör.